Бүгүн силер менен аналогиянын экинчи темасын үйрөнөбүз. Бул синонимдик байланыштагы аналогия. Синоним дегенде эле өзүңөр түшүнүп атасыңар. Булар окшош же болбосо бирдей түшүнүктөгү сөздөр. Эталондук жупта акыл жана эс дегендей, акыл эстүү деген бизде эталондук жуп берилип атат. Мына бул жерде акыл зататоч, эгерде эс болгондо зататоч болмок, эстүү болгондо гана байланыштуу, бул жерде сынаточ. Эми мен силерге биринчи сабакта айткам, сөзсүз түрдө иретине көңүл буруш керек деп. Азыр эми А вариантын карап көрөлү. Чечен, сүйлөк. Бул экөөнүн мааниси жагынан жакын болгону менен бул экөө синоним боло албайт. Себеп дегенде чечен көркөмдөп, жамактап сүйлөйт, ал эми сүйлөк тажатма сүйлөйт. Демек, бул биздин вариантыбыздан четтетилет. Экинчи варианттагы Б вариантын карасак, сүр айбаттуу. Бул дагы биздин биринчи эталондук жупка туура келет. Демек, азырынча туура белгисин коюп туралы. В вариантын жаркын келечек. Жаркын келечек бул экөө дагы эталондук жупка туура келбейт. Себеп дегенде экөө жакын болсо дагы толук синоним боло албайт. Ал эми Г вариантындагы тагдыр, буйрук дагы биздин эталондук жупка туура келбегендигине байланыштуу четтетилет. Бизде туура вариант бар, ал Б вариант. Сүр анан айбаттуу. Сүр бул дагы зататоч, эмне зататоч, айбаттуу сынаточ. Кандай деген суроо берилет. Азыр кийинки көнүгүүнү иштейли. Бул жакта аз арыкта деген эталондук жуп берилди. Балдар, силер билесиңер, ал азып кетиптир, ал арыктап кетиптир дегенде биз бир түшүнүктү алабыз, ал киши арыктап кеткенин билебиз. Демек, аз арыкта сөзү бул синоним сөздөр. А вариантын карасак, тамак, семир сөзү синоним сөзү боло албайт. Демек, бул биздин варианттан четтетилет. Б варианты тол, эттен. Тол, ал толуп кетиптир же ал эттенип кетиптир десек дагы туура болот. Демек, азырынча биз буга туура деген белгини коебуз дагы кийинки варианттарды карап көрөбүз. В вариантында ач, бекит. Бул жерде экөө карама каршы кездешип аткандыгына байланыштуу. Бул варианттагы четтетилет. Г вариантындагы кат кагаз, биз катты кагазга жазабыз. Демек, бул дагы синоним боло албайт. Ошондуктан бизде туура варианты Б варианты аз арыкта сыяктуу, тол эттен дагы синоним болмокчу. Балдар, өзүңөр көргөндөй, мына бул жакта экөөнүн байланышы аябай маанилүү. Бизде синонимдик байланыш болуп атат. Ошондуктан кунт коюп карап, силер дагы синонимдик байланышты табышыңар керек. Силер көргөндөй эталондук жупта кубат жана күч. Кубат, күчтүү деген синоним сөздөр берилген. Бирок бул жерде байланыш, бул жерде зататоч, а бул жерде сынаточ. А вариантын карасак, билим, сабаттуу. Бул жерде туура вариант кетип атат. Себеп дегенде билим алсаң сабаттуу болосуң. Демек, азырынча туура белгисин кое туралы дагы калган варианттарды карап көрөлү. Б вариантында сабак ийгиликтүү. Сабак ар дайым эле ийгиликтүү болушу керек, болбой калышы мүмкүн. Мисалы, сабак ийгиликсиз дагы сабак болуп калышы мүмкүн, же жөн эле сабак болуп калышы мүмкүн. Демек, бул биздин эталондук жупка туура келбейт. Демек, четтетилет. В вариантында гүл жыттуу. Гүл ар дайым эле жыттуу боло бербейт, жыты жок гүлдөр дагы бар. Демек, бул дагы вариантыбыз четтетилет. Г варианты үй, ижара. Үй дайыма эле ижарада болбошу мүмкүн. Үй кадимки өздүк үй дагы болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу бул дагы вариантыбыз четтеп, бизде туура вариант А варианты калат. Билим, сабаттуу. Билим алсаң сабаттуу болосуң. Кубат, күчтүү. Экөө синонимдик байланыштагы аналогия.